чоң атабыз. Анан мына былтыры кайсыл жерде кантип курман болгон, ошолордун баардыгын бир орус аркылуу билгенбиз. Ооба. Көрсө баатыр болуп, баатырча курман болгон экен да, бир немелердин оружиялардын топтомун караган жерде жардырылып кеткен экен, карап отуруп. Майрамдайсыздарбы сиздер? Ооба, бизге кош майрам 9 май. Парктарга барып, Ооба. парад көрүп. Биз салт эле кыла алганбыз, 9 майды кош майрам майрамдайбыз. Эртең менен ушу парадка чыгабыз. Эми көргөнү акимияттын алдыга, анан парк айланып анан кечке үйгө барабыз. Бул история өзү 1941 жылы башталган, 45-жылы бүткөн. Ошол считается как Вторая мировая война. Ошол эми өтө эле көп да анын историясын кенен историясы. Анан бүгүнкү жаштардыга бул нерселерди, улуу жеңиштин келгендиги жөнүндө айтып түшүндүрүүнүн мааниси канчалык? Алар билиши керекпи бүгүнкү жаштар? Конечно, ооба, обязательно билиш керек. Это биздин тарыхта калган история. Обязательно. Менин оюмча билиш керек обязательно. Эмеге паркка чыгып, ушул күндү майрамдайсыздарбы? Ооба, майрамдайбыз семейно. Парадтарга барып. Парктарга барып, конечно, День Победы. Это один из самых великих праздников же биздин. Кыргыздар үчүн бул ата мекенди коргоо, адамдардын бири-бирине болгон мээримдүүлүгүн не кылуу, ушундай жактары көп да болгон. Бул 9 майды жыл сайын бүтүп майрамдайсызбы? Ооба. Бул биздин канга сиңген майрам да. Ата бабаларыбызды баарын эстейбиз да. Биз үчүн кан төккөн адамдар. Эркиндигибизди ошол кишилер алып келип берген да бизге ушул заманда. Ошо бир туугандарыбызга, тууган уруктарга нан жетпей калган күндөр, эми кабар жетпейт ошо. Эркектер эмне болуп жүрөт, кандай кыйынчылыктарда жүрөбү же баары жакшыбы, эч кимден эч нерсе кабар жок. Ушундай күндөр болгон депчи угуп жүрөбүз да. Анан ошо тамак жетпей калган кезде бир нанды ошо тууган урук бөлүп жеп анан Согушта, ооба. Көпчүлүк жаштар айрыкча мен өзүм деле билбей калдым да, ошо эмне болду, кандай болду. Эгер билсек, точно биз ата бабаларыбыз кандай биз үчүн кан төгүп, биз үчүн кандай кыйынчылыктарга жетти, ошол нерселерди ойлонуп жүрсө, точно келечекте кыргыздын жигиттери биз деле ошого окшош жүрүшүбүз керек депчи. 9 майды майрамдайсызбы? Майрамдайбыз, конечно. Парадка барып, Ооба, мэрияга площадка барып майрамдайбыз. Кыргызстан боюнча 5-6 калды деп жакында гана тыңдайм. Конечно, бул өкүнүчтүү. Бизге ушул заманда алып келген адамдар жашаса жакшы болот эле эми. К сожалению, убакыт өтүп жок болуп кетип атат, азайып кетип атат. Анан кийин ушул калгандарга 100 миңденби ушундай кароо берилет деп неме отур, аларга миллиондон берсе дагы аздык кылат да негизичи. Айтып берем, ата бабалардын жасаган эрдиктерин, алар кандай заманда, кандай ачка жакырчылыкта жашагандарын айтып, азыр булар азыркы жаштар кандай немеде жашап аткандарын айтып берип, аларга сабак болуш үчүн, конечно, айтып берем. 9 майды бүтүп майрамдайсыздар, майрам күнү. Өтө. Мусулман Курман айт, Рамазан айдан кийинки эле ошол биздин неме жеңиш күнү.